Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Ош областынын Карагулжа районунда катуу шамал болуп өттү. Анын кесепетинен Жаңытала айылында дарактын сынган бутагы 5 жашар кызды басып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бөбөк ооруканага жеткирилип, учурда анын абалы жакшы. Кече күнү кечинде болгон катуу шамалдан Жаңытала айылында турак үйлөр да жабыркаган. Жалпысынан бороон 15 тамдын жана 13 сарайдын 300 шифрин учурган. Азыркы тапта жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жарандык коргонуу комиссиясы кырсык келтирген зыяндын өлчөмүн тактап жатышат. Кече 23 майда нөшөрлөп жааган жаандан улам өлкөнүн айрым аймактарында кайрадан сел жүрдү. Адамдар жабыркаган жок. Учурда Карагулжа райондук электр тармактары ишканасы шамал кулаткан электр мамларын калыбына келтирип, оңдоо иштерин жүргүзүүдө. Соңку маалыматтар боюнча 2 күндүн ичинде жергиликтүү тургундарга электр кубаты толук өлчөмдө берилиши күтүлүүдө. Ушундай эле көрүнүш Талас областында да катталып, катуу шамал 11 үйдүн чатырын учурду. Бишкек-Ош жолундагы Ала-Бел ашуусунда тыгын пайда болду. Жол тайгак болуп, жеңил жана оор жүк ташуучу унаалар ордунан жыла албай калган. Мындай көрүнүш бүгүн таң эртеден бери болуп жатканын кабарлаган айдоочулар Ала-Бел ашуусундагы абалды видеого тартып жиберишкен. Бүгүнкүгө караган түнү өлкөнүн тоолуу аймактарында кар жаап, жолдору кыйындаган. Айдоочулардын айтымында Ош-Бишкек трассасындагы Ала-Бел ашуусунда кар тазалап, кум сепкен тиешелүү мекеменин бир дагы кызматкерлери жок. Жүргүнчүлөр менен айдоочулар өздөрү жол жээгинен топурак алып чыгып, унааларын түртүп жылдырышууда. Даже жеңил машиналар чыга албай атат го. Жыл башынан бери өлкөдө 65 чукул кырдаал катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 4 айда 1000ден ашын өрт кырсыгы болуп, аларда 30 киши набыт болгон. Январь-апрель айларында табият кырсыктарында 6 киши каза тапкан. Быйылкы жаз былтыркыга салыштырмалуу жаанчыл болууда. Ал тургай өлкөнүн айрым аймактарында кече кар жаады. Кече түндө Ысык-Көл областынын Түп районундагы бир нече айылда түшкөн кардын калыңдыгы 20-25 сантиметрге жетип, бир кашарды кар күрткүсү басып калган. Эртең менен ал жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнөн куткаруучулар барышты. Бир күндө милициянын 2 кызматкери пара талап кылгандыгы үчүн кармалды. Биринчи факты Ош шаарында катталган. Түштүк Борбордун тургуну май айынын башында укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, милиционерлер козголгон кылмыш ишин оңунан чечип беребиз деп, опузалоо менен пара талап кылганын билдирген. Бул факты боюнча топтолгон материалдардын негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен колдонуу жана пара талап кылуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Ыкчам иликтөөнүн жыйынтыгында Оштун көчөлөрүнүн биринде 20 000 сом акча алып жаткан учурда Ош шаардык милициясынын тескөөчүсү кармалган. Шектүү жогоруда көрсөтүлгөн акчаны ортомчу аркылуу алган. Ушул эле күнү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү да пара талап кылган үчүн кармалган. Бул ишти жүргүзгөн экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы азырынча кенен маалымат берүүдөн баш тартууда. Сотрудники ГСБ экономикалык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте ал тергөөчүнү кече өз кеңсесинде $4000 пара алып жаткан учурда колго түшүрдү. Учурда экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери тарабынан тергөө иштери уланууда. Пара менен кармалган прокурор 3 миллион сом майыппул төлөп кутулат. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан чыгарды. Чүй областынын прокурору Руслан Нурбековго 2 жыл мурда пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Кылмыш иши жабык тартипте тергелген. Ушул эле иш боюнча өтүп жаткан Чүй областтык прокуратурасынын бөлүмүнүн прокурору Тайыр Жумабеков мындан дагы көп суммадагы айып 4 миллион 100 сом төлөй турган болду. Тергөөчү Айбек Рыспаев дагы ушундай эле өлчөмдөгү штрафка жыгылды. Азырынча прокурорлор жана тергөөчү камактан чыгарыла элек. Соттун өкүмүнөн макул болбогон тараптар кийинки инстанцияга доо арыз менен кайрылмай болушту. Эске салсак, 2016 жылы Чүй областынын прокурору кылмыш ишинин фигуранты болгон. Анда пара талап кылуу фактысы боюнча УКМКнын коррупцияга каршы кызматы Чүй областтык прокуратурасында тинтүү жүргүзгөн. Бирок прокурорлор кимден канча акча доолаганы айтылган эмес.
Бишкектин 1-май райондук соту мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаковду дагы 1 айга камакка калтырды. Мурдагы атка минерге карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана менчиктештирүү, салыктык, бажылык же лицензиялык ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалынан мыйзамсыз пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иш козголгон. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта кылмыш ишин козоого баштапкы баасы 242 миллион сомдо түзгөн Бакиевтердин VIP шаарчасынын 142 миллион сомго сатылып кетиши себеп болгон. Канат Исаевдин Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы ишин кароо Бишкек шаардык сотунда уланды. Бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыгышты. Эске салсак, депутатка карата 2007 жылы Токмок шаарында мэри болуп турганда мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирген деген айыпталган. Бирок Исаев өзүнө коюлган күнөөнү четке кагууда. Кечээ болсо саясатчыны коргоо комитети депутат Канатбек Исаевдин ишин акыйкат карап берүүнү камсыздап берүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Аталган комитет эл өкүлүнө кылмыш ишин козгоодо жана кароодо 27 мыйзам бузуу фактысы аныкталганын билдиришкен. Бул тууралуу Мирбек Айтикеев баяндайт. Жогорку кеңештин депутаты учурда камакта жаткан Канатбек Исаевдин ишин президент өз көзөмөлүнө алышы керек. Бул тууралуу саясатчыны коргоо комитетинин өкүлдөрү тараткан маалыматта айтылат. Анда алар Канатбек Исаевге козголгон кылмыш ишин тергөө жана кароодо 27 мыйзам бузуу документтерди жасалмалоо фактысын аташкан. Эске салсак, Исаевге 2007 жылы Токмок шаарында мэр болуп турганда китепкананын имаратын мыйзамсыз сатып жиберген деген айып коюлган. Биз биринчи инстанцияда талашсыз далилдерди келтиргенибизге карабай, прокуратура кызматкерлери тергөөчүлөрдүн кылыгын колдоп коюшту. Сот 2 эпизоддон күнөөсү далилденген жок деп актады, ал эми экөөсүндө күнөөлүү деп тапты. Жыйынтыгында соттун өкүмү таптакыр башкача чыкты. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү жана отурумдардын протоколдору бурмаланды. УКМК, башкы прокуратура жана соттор сүйлөшүп алышып, мыйзамсыз чечим чыгарышты. Канатбек Исаевге карата бул боюнча Бишкектин райондук сотунун өкүмү чыккан. Анда аны 12 жыл абакка кетүү чечими кабыл алынган. Депутаттык коргоо комитетинин өкүлдөрү да президентке кайрылышып, ишти акыйкат териштирүүнү суранышууда. Аларда Исаевдин өзүнүн дагы коопсуздук кеңешинде кат жолдогону белгилүү болду. Фальсификация, подделка көргөздүк, бирок аны биз тастыктаган жокпуз. Мунун баардыгы дегенде 1-май райондук сотунда, андан кийин 2 инстанциядагы сот Бишкек шаардык сотунда ушу соттун отурум учурунда такталган, далилденген фактылар жөнүндө айтып атабыз. Ошондуктан биз кайрылуубузда биз Канат Исаевди актап бергиле деп суранып аткан жокпуз. Биз Канат Исаевдин иши мыйзамдын чегинде, калыстуулук, акыйкаттыктын, чындыктын негизинде, принциптеринде каралсын деп атабыз. Эгерде бул иште мыйзамдуулук болсо, акыйкаттык болсо, калыстык болсо, анда Канат Исаев сөзсүз акталып чыгат. Канатбек Исаевге карата козголгон кылмыш ишинин негизинде өткөн жылдын июнь айында жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Аталган комиссиянын мүчөлөрү кылмыш ишин козгоодо мыйзам бузуулар бар экенин айтышууда. Ал эми Канатбек Исаев өзү болсо өткөн жылдын октябрь айында массалык башаламандык уюштурууга аракет кылган деп шектелип, УКМК тарабынан камакка алынган. Кесиптештери бул жерден дагы анын күнөөсү далилденбегенин, козголгон ишин кайрадан териштирип чыгуу керектигин айтышууда. Ал жерде доказательстволор жок. Канат Исаевди бирөөгө акча берген боюнча да. Буну эми тактап, изилдеп, кайра изилдеп чыкса болмок да. Негизи депутаттык комиссияда муну жакшылап карап чыкса болмок. Себеби бул жерде эч баягы 2-3 баланын көрсөтмөсүнөн башка каармандарды көргөн жокпуз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы саясий эле боек депчи. Эми убакыт да өзгөрүп атат, мезгил да өзгөрүп атат. Мен ойлойм, кыргыздын ушундай жигиттерини ушинтип сындырып берген туура эмес да. Канатбек Исаевдин иши учурда 2 инстанцияда Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. Соттук териштирүүлөр бүгүн дагы уланды. 31 майда болсо Канатбек Исаевдин сотто соңку сөзүн сүйлөөсү күтүлүп жатат. Мирбек Айтикеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Бүгүн жогорку кеңеш Достук жана Ак жол чек ара өткөрмө бекетиндеги тыгын маселесин чечүүнү өкмөттөн талап кылды. Эл өкүлдөрүнүн айтымында оштогу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы Достук чек ара бекетинен өтүүгө келгендер узун кезекке туруп, адамдар тебелендиде калып жатат. Ал эми кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол өткөрмө бекетинде унаа менен өтүүдө кыйынчылык жаралууда. Депутаттар Ак жол чек ара пунктунда кезекте тургандардан 1000 сомдон 2000 сомго чейин акча алып өткөргөн ортомчулар пайда болгонун айтышты.
Бул маселелер боюнча депутаттар өкмөттөн бүгүндөн калбай жооп беришин талап кылышты. Белгилей кетсек, Кыргыз-Өзбек чек арасында кезек күткөндөрдүн маселеси жарым жылдан бери чечилбей келет. Айрыкча Оштон Өзбекстанга товар ташыгандар көбөйүп, чек арадан өтүү жаңжалдар менен коштолууда. Расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 миң киши кирип чыгат. Достук чек ара өткөрмө пунктун ишмердүүлүгү боюнча көптөгөн наразычылыктарды билдирип атат адамдар. Өзбекстан тараптан өткөрмө пункттан тез иштеп, жарандарды ылдам тейлеп, бирок көйгөй Кыргызстандын өткөрмө пунктунда экенин жарандар айтып атышат. Чек арачылардын маалыматы боюнча орто эсеп менен достук өткөрмө пунктунда суткасына 10 миңден ашык адам өтүп атат. Кезекте тургандардын узундугу 2 чакырымга чейин жетип атат. Чек арачылар 200 сомдон 500 сомго чейин, кээде 1000 сомго чейин алып атат деген жарандардан арыздар түшүп атат. Чек ара боюнча бир канча депутаттар айтты, Мурат Картайбекович. Бүгүн кечиктирилбестен чараңызды көрүп, чек арачылар боюнча бир жооп берсеңиз өзүңүз. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.